Құрметті коллегалар, міне қағазда барыңыздарға жазылып көріп тұрады, шоғынан мен ұсыныш доғышына қойып берсеңіздер де. Бұл жерде кіші автобустар 5 сом, ал кейін қоғамдық автобустар, троллейбустар олар 1 сом бойынша қалсын деп. Шол екі тарифті мен доғышына қойсын. Екошында түшкеннен маалыматтарға қарағанда көпчүлүк атенжилер 3 сомго разы болушкан маршруттук линия боюнча. Ошондуктан менин сунушум жок дегенде бир 3 эсеге, 5 эсеге эмес 3 эсеге көтөрүп берсек деген сунушту берет элем. Менин сунушум токтомго кошумча катары өзүңөргө белгилүү болгондой 2020 жылдан баштап биз автобуста кредит төлөө маалы керек. Ошон үчүн коомдук транспортту 3 сомго көтөрүп бир жолу көтөрүп 1 январь 2020 жылдан баштап күчүнө кире турган токтомго кошуп койсок. Бул кишинин саатынан кийин ушул кишиге тиркеме ижра түшүп берди. Боштук саат экинчи айда. Эгер бул сунуш өтпөсө сизге, анда тариф сунуш берди. Ошону сорам, экинчи жол. Катарынан кетип калат. Сурам. Анда урматтуу депутаттар, өзгөртүүсүз туруктуу депутаттык комиссия алып чыккан Бакыт Жомаев депутаттын сунушу токтом силерге таркатылган. Ушул сунушту добуш коюп, макул деген депутаттар добуш койсоңуздар. Макул эсептеп койсоңуздар, эсептөө комиссиясы. Неме? Ашылабыз. Туруп эсептеп коюңуз, так. Кол көтөрүп турсаңыздар. Кайда так эсептеп коюңуз. Комиссия мүчөлөрү кошуп эсептеңиз. 23 oldu. Ötken çok 20 16 Bak kızlar zaten. Ötken жоқ. Yok, ötken жоқ. Şaş patronlar. Sen 23 oldu. Murat депутаттар. Murat депутаттар, давайте тыңдайық. Біз сіздер ұқматты. Біз есептеу комиссиясының сайрағамыз. Есептеу комиссиясының төрағасы айтып қойған қанша болды? Мақұл деген. Ашыламыз. Урматтуу депутаттар, 23 депутат болуп эсептейт. Мен туура эсептедим. Sonuç өз тұрмат. Сырға жекелер комиссияның мүчөсү сырға жекелер эсептейт. 19 болду. 23 эсептейт. Эки ойындагы комиссияның мүчөлөрү. Кеанды да көтөргүлө мен эсептейм. Башка эсептеңиз. Ол көтөрмөңүздөр. Masele seçim kavgalarında ırmak deputatlar yerine ırgat düşürüşünün tepkemesini doğruş koyuyor. Memleketlik, municipal... Бұл көйбе негіз менен келіп шығып отыр. Бұл көйбенің келіп шығышы көп учурларда, айрыкча мына кыш мезгилдеринде жаш окуучу балдарыбыз көчөлөрдө калып кетет. Албай коюп атышат. Жер маршруткага батпай калып атат. Кээинки маршруткалар 3-4төн ашыкча бала алышпайт да. Анткени себеби бир буска өзүңүз ойлосоңуз 20 бала чыгып турган болсо, бул 20 сом акча деген нерсе. Ошон үчүн бул маселе бышып жетти, ушул күнгө жетти. 18 жыл болуп жатат. Ошондуктан бул жерде биз баягы ташуучулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз, ассоциациялар менен сүйлөшкөнбүз. Булар ошол өздөрүнүн убадаларын беришкен. Эгер ошол жолок тарифи 50% көтөрүлөт болсо, окуучуларды биз калтырбай алып кетебиз, балдар калбайт.